Анан мейли эми көрүп билип туруп мейли барыңызчы анан жиберебиз. Анан кийин бир 2 сааттан кийин тоңгондо эмне болуп калган. Ой, туура эле айтып, жалган айтпай эле түз эле айтып кетпейсиңби? Жок дейт да. Анан эми көрүп турабыз, билип турабыз. Ушундай баягы жаштардын ушундай бир алдаган эмнелери баягы жүрөктө калып таңыларлык болгон да. Бир чети кызык эми мындай карап көрсөк баягы жаштык кес, мастык кес дейбизби, иши кылып ушундай абадан жүрөктө эмне болгон да. Ошол күнүлөрдөн. Эми бүгүнчү жанагы өзүң айткан жатаканарда болгон окуялар болду да. Эми мисалы баягы ислам институту десе эле эмне баягы топу кийип эле сакал өстүрүп жүрөт. Балким ошол ислам чөйрөсүндө дагы балким кызыктуу окуяларыңыз болгондур. Ошол эми ислам өлкөсүндө баягы өзүңүз билесиз аяк абадан кең дүйнө. Эми айтсак ага убакыт да жетпейт. Анан эң негизинен баягы бир Ануар деген бир курсташыбыз бар эле. Анан абадан таланттуу, анан абадан окууга да бардык жагынан жетишкен. Анан абадан агайларды күлдүрчү эле да. Эмне кылса эле туурап ушул муфтийден баштап, муфтийни, ушул Өзбек Ажчотоновду, Мотуевди, ушул эми Бейшембек Бекешев кошкон байкелерибизди туурап күлдүрчү эле да. Анан ушул азыр дагы мага элестелип турат да, тең ошонун эмне кылгандары, сүйлөгөн сөздөрү, эмнелери абадан. Анан агайларыбыз күлүп эле ар кандай сөздөрдү айтып калчу эле. Ушу эмне кылып, ой Ануар сен жок, эгерде ал бир күн жок болуп кала турган болсо, бүт агайдын баары ошону сурайт да. Бул эмнеге кайда депчи, аңсардай абадан таланттуу, ошол баягы өзүнүн бир сатира, юмор жагы менен абадан жүрөгкө жакын адам эле да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо келиптир. Кайсыл жердин кулуну болосуз жана канча жаштан бери ыр жазып келесиз дейт Сиязбек. Мен ушул Таластан болом. Таластын ушул Кара Бура районунун Бакыян айылынан 1982-жылы болобуз. Ушул 7-класстан баштап ушул ыр жаатына аралашып келатабыз. 7-класстан баштап. Дагы бир суроо, ислам дини менен христиан динин айырмачылыгын айта кетсеңиз дейт. Ислам дини туурабы же христиан дини туурабы дейт. Адан жакшы суроо экен. Эми буга мына кеңири жооп бере турган болсо убакыт жетпейт. Мен кыскача эле жооп берүүгө аракет кылайын. Баягы ислам, мисалы карабайсыздарбы, эң негизгиси баягы биздин христиан дини менен намаз менен эле эмне болот да? Айырмасы намаз менен эле. Анан баягы пайгамбарыбыз айтат го, эгерде намаз окусаң, эгерде 5 жол күнүгө жууна турган болсоң, сени кайсыл кир калат деп, жаңсырда 5 убакыт намаз окусак, эч убакта бизден кир да калбайт. Анан баягы ушул эмнени дагы мен ыр түрүндө жооп берейинчи, Намаз оку деген сөздү Кудай айтат. Окусаң жамандыктар артта калат. Намаз окуп Кудайдын кулу болгон, намаз окуп момун деген атка конгон. Тилегибиз кабыл болот намаз менен, жүрөгүбүз нурга толот намаз менен, журтубуздун келечеги намаз менен, жерибиздин берекеси намаз менен, элибиздин өнүгүүсү намаз менен, өлүктөрдүн көмүлүүсү намаз менен, жаратканга жакындайсың намаз менен, жамандыктан алыстайсың намаз менен. Ааламда асылдыкта намаз менен, ааламда адылдыкта намаз менен, акыреттин сыймыгы намаз менен, тазалыктын жыйынтыгы намаз менен демекчи. Демек намаз бул көп бүт нерсени курчаган деп айта кеттиңиз, Баягы өлү көмүлгөндө намаз окулат, бир жакшылык болгондо да эмне бир ушул шүгүр деп намаз, чекең саждага тиет. Демек намаздын орду өтө чоң. Демек ушул чынында жаштарыбыз ушул намазга балким аракет кылса, сиздин оюңузча буюрса, Кыргызстандын келечеги балким оң болуп кетер деп ойлооңуз бар буюрса. Нурдинден келиптир. Икрам, муслим, сый урмат, тартип деген сөздү кандай түшүнөсүз дейт ислам дүйнөсүндө. Эми ушул баягы сый урмат болсо, эми бул баягы биздин исламыбыз түзмөсү алганда тынчтык деп, үйдө болобу, чүйдө болобу, көчөдө болобу, кайсыл жерде болсо сый урмат улууга да кичүүгө дагы эмне алып туруп, биз ушул илимибиз мененби, жумушубуз мененби, эмне менен болсо дагы сый урмат менен эле ушул баягы көрсөтсөк, ушул эмненин баардыгына ислам ошол баардыгына
жакшынакай бир өзүнүн арулугу менен, сулуулугу менен, назиктиги менен жакшы бир өзүнүн баягы адамдык касиетине жетишет да. Ошондуктан баягы бул жакшы суроо экен. Рахмат. Анан ушул көп сиздин иштеп жүргөн жерлериңизде, анан окуган жерлериңиз жөнүндө сөз кылып кеттик. Анан кийин Кыргызстан жаштар гезитинин пресс катчысы, кабарчысы деп айттыңыз. Ошол жөнүндө, ушул кесибиңиз жөнүндө айта кетсеңиз, кандай иштерди аткарасыз? Бул эми баягы биздин ушул башкы редакторубуз Мелис Сабыров агайыбыз. Анан ал ал баягы Кыргызстан жаштар гезитин дагы баягы тандап ушул боюнча да көп эмгектерди жасады. Анан өзү жаш болуп, баягы ушул жаштарыбыз баткакка, сормасаска батып баратат. Деги эле бир ушул жаштарыбыз үчүн жакшы бир кызматтарды кылалы деп анан ал киши өзү чакырып, анан 2 жылдын жүзү болуп калды. Ошол жерде эмгектенип, ушул элибиз үчүн, жерибиз үчүн жакшы бир жөрөлгөлөрдү жасап атабыз да. Анан ушул азыр бизде кыргыз деп согуп жүрөгүм, кыргыз деп күйүп жашап жүрөм деген жаштарыбыз көп экен. Ошолордун баардыгын жакшылыкка тартып, ошолорго багыт көрсөтүп. Ошол Кыргызстанда болуп жаткан окуялар жөнүндө, жаштар проблемасы жөнүндө өзүңүз макалаңыз жазгансыз. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ошолор негизинен баягы ушул бардык ушул биздин гезитибиз ушул Кыргызстандын бардык булуң бурчун камтыйт. Анан баягы ошол Кыргызстанда болуп аткан, мисалы, паракорчулук боюнча дагы бир нерсе эмнелер жазганбыз. Баягы бу да болсо бир азыркы бир көөдөндү эзип турган бир көгөйлүү маселелерден десек дагы жаңылышпайбыз да. Ушул азыр аттын кашкасындай эле болуп калды окшойт. Бардык эме алып буга да бир кандайдыр бир өзүбүздүн салымыбызды коштук десек жаңылышпайбыз. Анан ушул мен байкап көргөнчө көп ырлар жазып турсуз. Анан бир көчөн айтып кеттиңиз, көп ырларыңызды да жоготуп жибериптир. Сиз жакында китеп кылып басып чыгарам деп ниетиңиз бар болчу экен. Анан азыр ырларыңыз жоголуп, китеп басуудан баш тартып калыптырсыз. Анан кийин ошого жараша суроо келиптир. Сиз жазган ырларыңыз бир жыйнак китеп болуп чыктыбы дейт Камила. Мен ушул Кудай буйрса 2 жыл мурда ушул дайындап бир китепке эмне алгам. Анан ушул урдатып алгам да. Урдатып ушул ырлар жыйнагымды, 2 дипломдун оригиналын, ушул жана башка эмнелерин урдатып, анан Кудай буйрса мына быйыл да аракет кылып атам. Ушул чыгарсамбы, ушул элибизге, жерибизге ушул ырларым менен бир китеп кылып берсемби деген жакшы бир быйылкы планда бар буйрса. Буйрса сиздин жакын 1-2 аралыкта, 1-2 жылдык аралыкта китебиңиз балким буйрса чыгып калат. Буйрса. Ага чейин да балким өзүңүз дагы Алла Тааладан бир илхам келип, бир дагы ырлар жаратып каласызбы буйрса. Майраштан суроо келиптир. Пайгамбар алейхисаламдын канчалык деңгээлде сүйөсүз дейт. Жана анын жолунда эмне иш кыла аласыз дейт. Жакшы суроо экен. Алла разы болсун. Пайгамбарыбызды ушул жүрөгүбүз менен, чын дилибиз менен сүйөбүз. Ушул пайгамбарыбыздан Алла разы болсун, ушундай жакшынакай бизге жакшы жолдор көрсөтүп өткөндө канчалык бизге мээнет кылды, мына бизге жакшынакай кылып туруп ушул динди алып келип берип атат. Пайгамбарыбыз дегенде жүрөгүбүз жанчылат. Пайгамбарыбыз дегенде ушул баягы кайсы жерде болсо да ушул пайгамбарыбыздын аты аталганда жакшы бир салаваттарды айтып эмне алабыз. Ушул пайгамбарыбыздан Алла разы болсун. Ушундай бизге жакшынакай жашоону алып келгенине. Анан пайгамбарыбызды сүйбөгөн адам жок болушу керек. Анан ошо пайгамбардын жолунда дейт. Кандай иштерди алып барасыз, же алып барасызбы буйрса жакын? Пайгамбарыбыздын ушул мен ойлойм, ушул биз алып бараткан жолдагы пайгамбарыбыздын жолу. Анткени баягы пайгамбарыбыз акындарды сүйчү экен. Баягы анткени бетке айтып, ушундай эмне алган бет. Кыргызда жакшы сөз бар го, бетке айткан сөздүн зары жок депчи. Анан баягы ушул алып бараткан жолубузда ушул пайгамбарыбыздын бир метод десем жаңылышпайм. Азыркы замандын талабы. Анан сиз айттыңыз, көбүнчөсү пайгамбарды жакшы көрөт деп. Анан жакын аралыкта Дания мамлекетинен бир карикатуралар чыгып, анан бир нече өлкөлөр өзүнүн нааразычылыктарын билдиришти. Бирок Кыргызстан же башка Орто Азиядагылар өзүнүн оюн билдире алышкан жок, нааразычылыгын билдире алышкан жок. Ушул жөнүндө сиз өзүңүз уктуңуз беле? Бул боюнча биздин мусулмандарыбыз нааразычылыгын билдирип атат. Баягы сөздүн башында да айтпадымбы, биздин ал адамдар кандай запкы чегип атса, биз да ушундай жүрөгүбүз менен уруп, таза болбосо баягы пайгамбардын да жакшынакай сөзү бар экен.
эки адам урушуп алса ажырата албасаң колуң менен барып ажырата, эгер болбой турган болсо тилиң менен, таза болбой турса жүрөгүң менен деп. Анан биз ушул колубуз жетпесе да эмне болбосо да жүрөгүбүз менен эмне алып мына жакшынакай ошол пайгамбарыбызга ошондой иш аракеттерине биз дагы өзүнчө бир иш аракеттерди колдонуп атабыз. Ушул буюрса жакын арада болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Темирлан кандай бир суроолоруңуздар болсо, эфирдеги телефондор аркылуу чалып суроолоруңузду берсеңиздер болот. Темирлан, алгачкы суроо ушул ислам менен баягы музыканын мындай суроо келбедиби? Кантип ушу музыка кантип исламга туура келет? Көп айтып атпайбы дейт, мисалы музыка уксаң бул арам депчи. Анан кийин ошондойлорго кандай жооп бересиз? Мисалы музыканы айтып атат да. Бул балким сиз ырды түшүнүп албаңыз, музыканы айтып атат да. Ошо музыка жагын кандай аспаптар укса болот же болбойт дегенге жооп берсеңиз. Жакшы суроо экен. Эми бул баягы негизинен айтканда баягы биздин устаттарыбыз да айткандай, биз ушул баягы музыкалык Бишкек музыкалык педагогикалык окуучуна келгенде дагы көп студенттер ушул суроону берет да. Анан негизинен баягы биздин ушул устаздарыбыз айткандай болот. Эми баягы биз таш турс эмес да. Негизинен жай ошол жүрөккө жагымдуу, жакшынакай бир айтпадымбы? Эмне алып баягы комуз болобу, эмне болсо деле ошол мисалы элдин кыргыздын кылымдарын кагартып келген жакшынакай өзүнүн мынаги кандай сонун аспаптарыбыз турат. Ошолор менен мисалы жакшынакай кылып берсек болот. Анан азыр мисалы кээ бир ошол жерлерге барып музыка уксаң, мисалы башың ооруйт да, баягы таш турстан. Анан бизде жакшынакай кылымдарды кагартып келген жакшы биздин музыкаларыбыз эмне кылымдарды кагартып өзүнүн ордун жылып келатат. Ансардай бунун баардыгы буюрса болот. Жакшылык менен баягы жамандык тең жүрөт дейт. Бирок ошол баягы биздин музыкабыз дагы өзүнүн деңгээлинде болсо жакшы болот. Анан ушул пайгамбар жөнүндө айтып кеткенбиз. Адилеттен суроо келиптир. Үстүбүздө пайгамбар алейхисаламдын туулган айы келе атат дейт. Бул айда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арнап ыр жазасызбы дейт. Пайгамбарыбызга арнап ыр жазабыз албетте. Пайгамбарыбыз дегенде пайгамбарыбызды ушул анда ушул пайгамбарыбызга жазган ырыбызды эмне алып берели? Эсепсиз салам болсун баштоочуга, элчиге эки дүйнө рахматы да, пайгамбарым тандалган Курайштардан, жашоодо үммөт үчүн көп кыйналган. Алланын туура жолун үйрөтөм деп канча ирет таш бараңга алынган, жайына эч бир дагы жетпеди чек, жараткан өзү атады анын атын. Мухаммад элчи болсун түбөлүк деп, Алланын сүйүктүү кулу келген бизге, Ибрагим пайгамбарыбыздан дубасынан, Бану Хашим даңазалуу уруусунан. Дини анын түбөлүктүү болуу да мына, күбөсү мына буга Кудай Таала. 6 айырма берди биздин пайгамбарга, бейиште сабаты бар, айтып бүткүс Кавсар көлүн тартуу кылды мусулманга, жараткан насип кылсын бардыгыбызга. Кавсар көлүн насип кылсын дегенде ушу Кавсар деген маанисин айтып берсеңиз. Кавсар эми баягы ушул Кудай буйрса ушул бардык биздин момун мусулмандарыбызды Алла Таала ушул Кавсар суусун ичкенге насип кылсын. Ушул эң жакшы адамдарды бул дүйнөдө жакшы элге, жерге кызмат кылган, эл үчүн деп, пайгамбарыбыз үчүн деген адамдарга ушул Кавсар суун насип этет экен Алла Таала. Анан ушул Кавсар деп ушул эмнени коштук эле. Буйрса Алла Таала пайгамбар сизден да бизден да разы болсун буйрса. Анан Айпереден суроо келиптир. Сиз иштеген Кыргызстан жаштар гезити менен кантип байланышсак, таанышсак болот дейт. Биздин ошол баягы гезитибиз менен байланыштуу болот. Ушул айына бир жолу чыгат. Кудай буйрса, мен телефонду берип коеюн. 0772 12 14 45. Ушу телефонуна байланышса байланышабыз. 0772 12 14 45. 12 14 45. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстан жаштар гезитинде балким бир макалаларды чыгара турган болсоңуздар же Кыргызстан жаштар гезитине өзү менен тааныша турган болсоңуздар, айтылган телефон аркылуу Темирлан агай менен байланышыңыздар болот. Жана Элизадан келип, сиз менен кандай байланышсак болот дейт.
чын эле ошол эле суроо жана телефон аркылуу Темирлан ага менен байланышып кандайдыр бир суроолор ушу музыка иретинде же ислам иретинде ошол суроолорду же гезит журналистика тарабынанбы Темирлан ага кайрылып өзүңөрдүн сурооңорду берип таанышып алсаңыздар болот. Темирлан ушул жолууга келип бериңизге чоң рахмат. Анан ушул акыркы сөзүңүздү ушул Кыргызстанга, кыргыз элине, кыргыз жаштарына бир каалоо тилек өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Ушул элибизге, жерибизге тынчтык, береке каалайбыз. Албетте ушул баягы элибиз эч убакта оорубасын. Анан ушул баягы элим деп согуп жүрөгүм кыргыз деп күйүп жашап жүрөмүн деген биздин жаш улан кыздарыбыз болсо, ошолорго дайыма биз эмне кылып, анан энекем деген ырды окуп өтпөсөк да ошо энелерге тартуу кылабыз. Эң кымбатым дүйнөдөгү энекем, асылымсың жүрөктөгү берекем, ай мончоктой жаркыраган келбетиң, баарына боорукерсиң энекем. Ак жолугуң желбирейт шамалга, ан сайын мээрим төгүлөт балага, о апакем жаша жаша узак, оорубай ар дайым биздин маңдайда. Ыразымын сага дайым энекем, жеткирдиң даражага менен сеген, о адамзат энелерди сыйлайлы, эне деген ыйык бул дүйнөдө. Эркелетип өстүргөнсүң энекем, асмандагы айдай болгон жан энем, жүрөгүмдөгү жашоо үчүн күрөшкөн ааламда эң бир кымбат энекем. Энелерибиз баягы пайгамбарыбыз айтмакчы, 5 энелердин таман астында экен. Энелерибизге канча ыр жазсак дагы, канча мактасак дагы, канча даңктасак дагы аздык кылат. Анан ушул элибизге, жерибизге тынчтык, береке болсун. Анан жаштарга арнаган ырлар көп. Эми алардан эмне алсак, сагынып ушул жаштарга арнап. Эсепсиз ыйлайт жүрөгүм, эзилип абдан жүдөдүм, санаасын чертип эшигин, сагынып сени сүйөмүн. Сызылып жүрөк канаган, сан ойлор кайдан жаралган, дабасы дарттын сен менен, арылам качан жарадан. Сан ойдон таштап түтөдүм, саргайып сени күтөмүн, сүйөмүн сени а бирок, элестеп сени жүрөмүн. Оюмда сага жетемин, сендей бирөөнү, дүйнөнү кесип кетемин деп баягы бир илхам келгенде жаздык эле. Анан баягы ушул студенттерге арнап бир 2 куплет ырма окуп берейин. Студенттик күндөрүм, эсте калды студенттик күндөрүм, борборумда билим алып жүргөнүм, болсо дагы чөнтөк жука билинбей, Бишкегимде майрамдап жүргөнүм. Эсте калды студент кыз сүйгөнүм, аны менен бирге жүргөн күндөрүм, акча барда көңүл ачып майрамда, акча жокто тууган издеп жүргөнүм. Эсте калды жоро жолдош жоругу, эмгектенип элдик адам бололу, студенттик күнай жылдарым, эк чиркин өттү студенттик курагым. Эсте калды эже агай кылыгы, студентке каршысы да сылыгы, эсте калат нечен жылдар өтсө да эже агайдын айткан акыл насааты. Рахмат, ушул ырларыңыз байкалбаган менен аябай көп жазыптырсыз. Буюрса ушул ырларыңыз менен, ушул гезитте иштегениңиз менен, ушул музыка тарапта дагы жаштарды жакшы жакка тарбиялоо, жакшы жакка үндөөгө буюрса Алла Таала өзү сизге күч берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз менен Бишкек музыкалык окуу жайынын окутуучусу, Кыргыз улуттук университетинин жаштар комитетинин мүчөсү жана Кыргызстан жаштар гезитинин пресс кабарчысы Ахматов Темирлан Ырысбаевич болду. Сизге чоң рахмат студиябызга келип бериңизге. Сиздерге да чоң рахмат, сиздерге да ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен эртең жума берүүсү аяктайт. Жана силер менен мен Канатбек Матмуратов болдум. Келерки көрүүгө чейин буюрса аман болуңуздар, сак болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. तेरे
Bulakтай şaşıp жылгадан, bulutтай көчүп тынбаган. Урулбай кетти ал күндөр, бушайман дейли бул жалга. Кечирип ой, сен айдасың, ey, кетирип жүрөк айдасын, ey. Келбетиң жаздын гүлүнө керемет, жасы кайдасың, керемет жасы, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Андыктан бизге суроолоруңарды жиберсеңиздер болот. Бизге дагы ушундай бир кызыктуу суроолор туш келди. Каныкей эже, сиздин чыныгы үнүңүздү уккум келип жатат. Эгер мүмкүн болсо, ыймандуулук жөнүндө бир куплет ыргырдап